21-январь 2026 saat 10:30 өтөт. Азыркы учурда Бишкек Манас эл аралык аэропорттун жолунда турабыз. Бул жерде Toyota үлгүсүндөгү унаа түстүктөн түндүктү көздөй бара жатып, жол чыракты сүзгөндөн кийин ылдамдыкты ашырып бараткан дароо эле билинсе болот. Мына көрсөңүздөр болот, ылдамдыкты ашырганы. Унаанын изи жок. Унаа секирген боюнча келип туруп, ушул бакка тийген. Ушул бакка тийгенден кийин унааны тегиретип туруп, ушул жакта токтоп калган. Жол эрежени сактаган эмес, ылдамдыкты ашырган, кышкы дөңгөлөктөрү жок, бүт летний экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Андан кийин чарчап келаткандыр. 1 эле секунд. Айдоочунун акыбалы өтө оор. Жол эрежени сактагыла. Эненин үнүндөгү кайгы жана үмүтсүздүк Бишкекте айдоочу пандусту тосуп алган. Бишкектин Жалгич районунда номер 25 жана номер 29 үйлөрдүн жанында реабилитациялык борборго жакын жерде Subaru унаасынын айдоочусу автоунаасынын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга арналган пандусту жаап коюп койгон. Мындан улам өзгөчө баланын апасы баласын түшүрө албай калган. Ал айласы кетип, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын сыйлоого жана сактоого чакырып видео кайрылуу жасады. Эскертебиз, өтмөктөр жана пандус унаа токтотуучу жай эмес, алар кимдир бирөөнүн жалгыз жана коопсуз жолу. Өзгөндө 2 айлык наристе чарчап калды. Ага хиджама жасалган айтылууда. Өзгөн аймактык ооруканасына жеткирилген 1 ай 22 күндүк наристе каза болду. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда бала ооруканага жеткирилгенге чейин анын денесинин арт жагынан хиджама жасалган. Өзгөн аймактык ооруканасы бул маалыматты тастыктап, Карашор айыл өкмөтүнө караштуу Ак Жар айылында 2025-жылдын 11-ноябрында туулган наристе 20-январь күнү түнкү саат 22:00 кийин ооруканага постгеморрагиялык анемия диагнозу менен түшкөнүн билдирди. Баланын гемоглобини 43-кө чейин түшүп кеткен. Бул көп кан жоготконун билдирет. Бул баланын жону тилдирилген экен. Ата-энеси алгач аны жашырып, эмбей калды, өңү купку болуп кетти деп айтышкан. Дарыгерлер текшерүү учурунда баланын арткы бөлүгүнөн жаракаттарды байкашкан. Андан кийин гана айтышкан, деди дарыгерлер. Наристеге кандын тайпасы аныкталып, кан даярдалып, түнкү саат 1:00 жакын кан куюу башталган. Дарыгерлер болгон аракетин жумшап, интенсивдүү жардам көрсөтүшкөн. Бирок бардык аракеттерге карабастан 21-январь күнү эртең менен наристе постгеморрагиялык анемия жана геморрагиялык шоктун айынан каза болгон. Хиджама бул салттуу ыкма, медицинада кан чыгаруу, териге атайын вакуум коюлуп, андан кийин майда тиликтер жасалып кан чыгарылат. Көбүнчө белге, желкеге, ийинге жасалат. Министр окуучуну чапкан мугалим балдарга дайыма кол көтөрүп жүргөнүн айтты. Агартуу министрлиги Догдургүл Кендирбаева Бишкек шаарында окуучуну чаап жибергени ачыкка чыгып, текшерүүдөн соң иштен алынган мугалим балдарга дайыма кол көтөрүп жүргөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 21-январда Өзгөндөгү мектептин спорт комплексинин ачылышында сүйлөп жатып айтты. Министр бул окуя башка мугалимдерге да сабак болушу керектигин белгилеп, мындай аракеттерге таптакыр жол берилбестигин кошумчалады. Ал мугалим системалуу түрдө балага кол көтөрүп келген экен. Буга чейин да болгон окуялар бар экен. Урматтуу мугалимдер, 1 саат, 1 күн, же 1 жыл болобу, же 12 жыл болобу, биздин мектепте окуган балдар бизге аманат болуп эсептелет. Мыйзамдуу окугула. Силер кандай иштешиңер керек экендиги таптак жазылып турат. Силерди укпай койгон бала жок. Эгерде эмоцияңарды кармай албасаңар, стрессте болсоңор, анда мектепте иштебей эле койгон жакшы. Жаныңарды кай жерде болбосун багасыңар, деди Догдургүл Кендирбаева. Булак Азаттык. Кемин районунда темир жолго чыга калган тайды поезд сүзүп кетти. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында окуя 21-январда Кашкелең жана Акбекет айылдарынын ортосунда темир жол тилкесинде болгон. Тай оор жаракат алганына карабастан тирүү калган. Окуянын жагдайлары такталууда. Таласта кылмышка шектелген жаран пара берип жатып колго түштү. Жалпы аянты 10 гектарды түзгөн 56 жер тилкеси мыйзамсыз таратылган аныкталган. Жер ресурстары боюнча агенттиктин Айтматов филиалынын адеси текшерүүнү токтотуу үчүн УКМК кызматкерине 100 000 сом пара берип жаткан учурда кармалган. Kança? 100 000 деп саны
5000. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Вы просто можете хотя бы элементарное внимание обращать? Как бы не все ходячие, есть много маломобильных. И как бы это уже не первый раз, это уже второй раз. И как я должна сейчас тут проехать с ребенком?